Саламатсыздарбы, кыргыз элим, амансыздарбы, калай калк. Бүгүн биз Базар Коргон районуна караштуу Карачай айылына дагы да келип турабыз. Келгенибиздин себеби ушул Жайдарбек акебиз биздин фонддон жардам сураган. Өзүнүн ден соолугуна байланыштуу боор оорусуна кабылып биздин Аль-Хамд кэйджи аралык Кайрымдуулук фондуна жардам сураган. Буга чейин дагы биз ден соолугуну сураганча келип 20 000 сом өткөзүп кеткенбиз. Бүгүнкү күндө ушул 15 күндүн ичинде 70 общий 90 000 сом, буга чейин 20 000 сомду алып келип колуна тапшырып кеткенбиз Жайдарбек акебиздин. Андан кийинки топтолуп аткан каражат 70 000 сом болду. Ушул сумманы ушул Жайдарбек акенин колуна тапшырып койсок, келиңиз Жайдарбек ака, ушул акчалардын артынан эртерээк Индияга барып сакайып кетсеңиз жакшы болмок. Алыңыз. Ар бир адам баласы ушул сиздин жакшы болуп кетишиңизге тилектеш болуп ар дайым ушундай акчаларды тапшырып атат. Чын дилиңизден кабыл алып койсоңуз, дагы мындан кийинки сөздөрдү өзүңүздү узатып кетсек, сөз өзүңүздө. Эки соос сөз сүйлөп. Рахмат. Кайрымдуулук ошондой жардам берип атасыз. Бул жакта эжекеге дагы бир сөз. Ушу эми рахмат ушунчалык ушу компанияга. Фонд деген фондго балдарга жолдо туруп ушунча бизге жардам берип аткан баарыңарга рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат чоң. Дагы да сөз уланта кетсек, биздин сулуктун күнүнгө арабыздан иштеп аткан волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан дагы да кошумчалай кетчү нерсе, биздин ары бери жүрүп аткан айдоочуларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жайдарбек акага общий сумма ошо 90 000 сом жардам берилди. Дагы да не демекчибиз? Ушундай акчалардын артынан эртерээк Индия мамлекетине барып, айырып кетишине тилектешпиз. Тез эртерээк ушу соо адамдардын катарына кошулуп кетсиңиз. Алла ыраазы болсун. Tinch bollar. Onun doğru bağlı.